Ар бир адам төрөлгөндөн баштап укуктарга ээ. Бул эмнени билдириши мүмкүн? Биз мамлекеттин жарандыгы болгондон баштап эле, төрөлгөндөн баштап мамлекеттин укуктарына ээлик кылабыз. Адам төрөлгөндө эле өзүнүн атайын ушул мамлекет тарабынан мамлекеттин жараны болуп же болбосо көлүк алат. Ошол көлүк алгандан кийин эле ошол мамлекетте жашагандан кийин баардык нерсеге укуктуу боло алат. Биз эркин жашоодо жашап жатканыбызга байланыштуу ар бир адам өзүнүн укуктарын билиш керек. Албетте төрөлгөндөн баштапкы укук болгондо биз мисалы өзүбүздүн жашообузга керектүү укуктарды айта алабыз. Адам укуктары боюнча алгачкы билдирүүлөр Байыркы Персиянын жазууларында кездешет. Биздин заманга чейинки 539-жылы Байыркы Персиянын биринчи падышасы Улуу Кирдин армиясы Вавилон шаарын басып алган. Улуу Кирдин төмөнкү иш-аракеттери адамзат үчүн чоң жетишкендик болду. Ал кулдарды бошотту. Бардык адамдар өз динин өзү тандап алууга укуктуу деп жана расалык теңчиликти жарыялады. Дүйнөлүк тарыхта бардык негизги адам укуктары 1948-жылдын 10-декабрында Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан адам укуктарынын жалпы декларациясында бекитилген. Ошондой эле адамдын негизги укуктары менен эркиндиктеринин тизмеси Кыргыз Республикасынын Конституциясында камтылган. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 23-беренеси адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана алар ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Алар абсолюттук, ажыратылгыс жана кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголгон деп таанылат. Адам укуктары жана эркиндиктери Кыргыз Республикасынын жогорку баалуулуктарына кирет.